Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу кыргыз бир туугандар, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып коюңуздар, группалар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Нусу кассап деп ушул соцсеттерде көрүп эле жүрөбүз. Айтылуу агамдын чакыруусу менен бүгүн жарнама сыяктуу ролик болмокчу. Агабыз 8 жылдан бери ушул жакшы демилген ойлоп жүрүптүр. Кыргыздын унутулуп бараткан ашканасындагы тамактарды бириктирүү максатында кыргыз поварлорду башын бириктирип, ушул бир мындай айтканда жарыш уюштуруп, бүгүн биринчи ишти шашлыктан баштаптыр. Буюрса бүгүн ошол 4-5 поварлор келген. Бүгүн ошолор боюнча маалымат беребиз мекендештер. Андыктан жакшы ой калтыра кетиңиздер. Агабызды таанып билгендер болсо, ой пикир калтырсаңыздар болот. Шашлыктын атасын жасайт экен чындыгында. Мариновканын өзүнүн бир илими болот экен. Азыр көрүп чындыгында таң калып отурам. Ассаламу алейкум ага, кандайсыз? Алейкум ассалам. Истериңиз жакшыбы? Рахмат, өзүңүз кандайсыз? Чарчап иштеп атасызбы? Иштеп турабыз ого. Аябай өзгөчө ролик болуп атат чындыгында. Мен сиз мага байланышка чыкканыңызда оозум ачылып калды. Ушундай да бир ролик тартамын бүгүн депчи. Чай ичип, ушул поварларды жарыштырып, дегустация кылабыз деп жанагы өзүңүздүн ойлоруңузду айтканда, чындыгында мен ыраазы болдум. Аллах ыраазы болгон болот баштан ишиңизден. Рахмат айтам. Эл менен амандашып, кеңири бир маек кылалык бүгүнкү күнү, бүгүн. Ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Нурсултан. Каяктын кулунубуз? Канча жылдан бери Москвада жүрөсүз? Мен Жалал Абад областынын Ала Бутар районунун кулуну болом. Мен азыр Москвага келгениме 3 жыл болду. 2021-жылы келдим. Негизи биринчи келгенде 16 жашта келген болчумун. 2013-жылы. Андан кийин депорт болуп, кайра Кыргызстанга барып, анан ушу поварчылыкты өздөштүрдүм десем болот. Кандай, каяктан идея келди ушул ишти башташ? Анан биринчи эле ошо шашлыктан баштапсыз. Негизи буга чейин мен Кыргызстанда иштеп жүргөм, шашлык боюнча. Бул идея кандай үйдө бош отургандан чыкты десем да болот. Андан кийин илгертен касапчылык болуп иштеп жүргөнбүз. Андан сырткары дагы шашлык мариновка кылып, анан бара-бара ойлонгон сайын идея келет дегендей. Анан поварлардын башын бириктирип, опыт бөлүшөйүн деген максат менен ушул баштадык шашлык жарышты. Аябай жакшы. Негизи биз кыргыздар, ата-бабаларыбыз негизинен эле ушул эт менен жакшы иштешкен калк экенбиз да, негизи. Жегенибиздин көпчүлүк пайызы негизи эт болгон экен да, негизи тарыхта делечи. Аябай жакшы иш баштапсыз. Азыр бүгүн 4 шашлыкчыны чакырып жарыштырып жатыпсыз да. Башкы байгелер эмне коюлду, кандай? Башкы байгеге азыр бул биринчи башталыш үчүн финансы бир аз азыраак болгон үчүн башкы 10 миңден баштадык башталыштан. 1-чи орунга, 2-чи орунга 5 миң, 3-чү орунга бычак белек. 4-чү орунга жок, шашлык жеп кетмей. 4-чү орунга шашлык жеп кетмей. Бул кандай, бул аркаңызда ким турат эми? Бул нерсени ушунча жанагылда бизди чакырыпсыз, бизден башка блогерлер калары жүрөт. Өзүнчө бир клип тарттырып атасыз. Бирөө нормально каржылайт окшойт анан. Өзүм иштейм, өзүм каржылайм. Расход өзүмдүн колуман эле бардыгы. Өзүм иштеп, өзүм каржылайм. Өзүңүз иштеп, өзүңүз. Молодец. Эгер спонсорлор болсо деле каршы эмеспиз. Кийинки өткөрүүлөргө да бул нерсе ар ай сайын болуп турат, буйруса. Кандай тармакта кетейин десем, мисалы суши жарыштаган болобу, том ям жарышы дегендей. Жок, кандай багыт менен кетесем, кандай? Биздин багыт улуттук тамак боюнча. Өзүбүздүн улуттук тамактарды дүйнө жүзүнө таанытуу, өзүбүздүн этти дүйнө жүзүнө таанытуу боюнча. Азыр группабызда аябай көп адам бар деп калдыңыз. Бизди көрүп аткан повар бир туугандар болсо, группаңызга кошулам деген бир жакшы тилектери болсо, кошулганга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Кандай шарттарда кошосуңар? Албетте кошулганга мүмкүнчүлүк бар. Бул нерсени ар ай сайын өткөрөбүз. Группа ачып койгонбуз. Группанын ссылкасын деле жөнөтөбүз. Ошол группаларга кошулса болот. Биз азыр өткөрдүк. Мисалы кийинки айды дагы бир айды белгилейбиз, күндү. Ошого жараша успеть этип жетишкендер жетишип калса, жазып. Мисалы 10 адам өткөрө турган, 10 адам кыла турган болсок, 10 адам болгондон кийин кийинки айга дагы даярдана берсе болот да. Аябай жакшы экен. Анан негизи жакшы иш баштапсыз негизи. Сизге бир биздин көрүүчүлөр тарабынан бир спонсор болсо, сиз эт ачуучу бир дүкөн ачсаңыз, мариновка кылып сатсаңыз дагы аябай жакшы болот экен. Неге сиз каякта иштейсиз учурда? Айлыкчыда иштейсизби же
какой-то бир бизнес багы чайхана ачканларды үстүнөн карап жана кыласызбы? Немен алектенесиз азыр учурда Москвада? Жок, азыркы кезде мен повар болуп эле эмгектенем, эл катары эле. Ошол жерден андан тышкары шашлычный выезд менен алектенем. Шашлык мариновка кылам, абден сатам мариновка кылып. И одновременно берки менен иштейм. Повар болуп эле итальянский ресторанда. Жөн эле повар болуп иштеп эле ошол жакшы демилге көтөрүп да. Ошондой болуп атат азырынча. Негизи ой бар, ошол кыргыздын улуттук берки эттерин ачайын деген. Мындай өзүнчө бир упаковка кылып эле устукан боюнча, устуканды сатып алуу боюнча или шашлык мариновка боюнча. Ошондой даярдап сатайын деген ойлоруңуз бар негизи. Ошол ойлор бар. Бир гана эми даярдап сатуу эмес, шашлычный выездке да барып, эт да сатып, ошондой. Бирөөгө үйрөтүп дагы, мындайча айтканда өзүбүздүн билген опыттарды бирөө менен бөлүшкөндө дагы рецепттерди жашырбай айтып бөлүшкөнгө биз ар дайым даярбыз. Ой, жакшы экен. Анан бизнеске кызыгып, мисалы мындай бул жакты тармакты билбей мындай чочуп ача албай жүргөн акчасы бар бир туугандар көрүп жатса, мисалы спонсор боломун, бир иш баштайлык деп бир келишимдерде жакшы келишип калсаңар да. Бир ошондой иш баштаганда эле оюңуз кандай? Мисалы азыр видеону башталбай деп сүйлөшүп калдык. Ошо башка өлкөлөрдөн спонсорлор чыгып атат, командаң менен кел деп дегендей ойлор сүйлөп калдыңыз да, ошолор боюнча сүйлөшүп. Эми албетте өзүбүздүн ишкерлер, колдогон ишкерлер болсо иштешмекпиз албетте. Баары бир өзүбүздүкөр менен иштеген жакшы, себеби биз өзүбүздүн улуттук тамакты көтөрүп аткандан кийин өзүбүздүн адамдарды эле көтөрүп колдосо жакшы болмок. Иштегенге даярбыз ар дайым. Мен ойлойм, бул видеодон кийин азыр өтө көптөгөн ошол бизнес тармагында жүргөндөр, мисалы же ошол иш баштайын деп, повар издеп жүргөндөр чындыгында сизге байланышат деп үмүт кыламын. Азыр эми могу кылып аткан шашлык кандай шашлык? Ошол боюнча сүйлөшсөк азыр. Ушурда кылып аткан шашлык. Бул жерде мен кылган шашлыктардын түрлөрү могул бул карчыга, кадимки эле өзүбүздүн баягы жилик катары тартып жүргөн карчыга болгон сөөгүн алып салгам. Бул болсо кабырга, муну деле беркисин алып алгам, сөөгүнчү алып даярдап койгонбуз. Уйдун этинен бар, куской, койдун этинен бар. Бул жакта кебаптарыбыз бар, кебаптарды кое элекпиз. Ошол. Негизи уйдун бу, койдун бу кайсы жагынан алып шашлык кылса давамдуу чыгат деп ойлойсуз сиз өзүңүз эми? Мен негизи койдун карчыгасы менен кабыргасын колдоном көбүнчө. Дамдуу болот, анан жумшак болот. Мариновка кылып туруштун кереги жок. Болгон туз, пересин салып эле, сразу пышыра берсеңер боло берет. Эң жакшы даамдуу койдун эти карчыга болот. Биринчи жолу ушундай шашлык жарышка биринчи жолу жюри болуп отурабыз, а? Экинчи поток келди, мынакей. Шашлык Наполеон. Шашлык Наполеон деп атабыз, а? Даамы орточо экен, эт бир аз катуураак болуп калыптыр да, мындай жакшы толук бышкан эмес, медиум болуп мынакей, ортосу кызыл болуп турат. Негизи адамдар ар кайсы түрдө жесе болот да. Өтө бышырып жесе болот, орточо кылып жесе болот, адамдын вкусуна карап бышырса болот экен да. Бирок бизге азыр бир аз мындай ортосу камыраак келди да. Украшениясы болсо бирдей эле экен. Андай, Бул шашлык кандай аталат экен? Шашлык скоя овощ менен экен, да. Бул шашлык негизи өзү өтө жакшы бышыптыр, бирок мындай туз, эмелер, специялар аябай аз экен. Анан соус жок мындачы. Соус өзү эле мындай курук болуп калат экен да жегенчи. Биякта бар экен мындай украшениялар. Кааласаң лимондон кошуп, кислый кылып жесең болот экен да. Вкус жетишпейт, анан соус жок экен. В общем, бирок жакшы бышыптыр. Шашлык сонун экен, бирок мага жакты. Бир аз эт каттыктайбы дейм да. Байкалбады силерге. Өзгөчө шашлык экен бул деле. Бул деле даамы жакты. Жок, бирдей эле. Сиз айткандай бир аз спец азырактай болуп калды. Чынында кичине. Мага ошондой сезилди. Assalomu alaykum. Cho'sh qo'ydilar biroq. Hozir fantaziya jek ko'rib, chiqarabizda. Ha? O'zga nima qilib?
өзүнүн подачасы да уже Фантазия деп коет. Эт аябай жумшак экен азыркы келгенде. Жасалгалары деле жакшы экен мындай. Аябай бириден бир өткөн жакшы шашлыктар экен туугандар, чындыгын айткандачы. Шашлык өзгөчө экен. Көрүнүп эле турат, өзгөчө экен. Анан давамда эле сонун эттери да жумшак экен да, сонун эле экен. Бул шашлыкка баа бере турган болсок, өзүңүздөр мына көрүп тургандай мындай асерттүү болуп турат. Койдун кабыргасы жана башка оошулар менен коздолгон да. Соусу дагы өтө ачуу эмес, өтө таттуу эмес, орточо бышылган. Эт дагы мындай өзүңүздөр көрүп тургандай сонун болуп бышкан, мындай күйүп кеткен же мындай туруп калган эмес. Анан мындай сочный да, сочный. Биякта черри, помидор жакшы болуп бышыптыр. Мага макул келди. Мен эми шашлык бышырып иштеген эмесмин. Негизи шашлыкта опытым деле жок, мастер эмесмин. Бирок 9 жылдык мен поварлык опытыма таянып сүйлөп кетсем, ар бир шашлыкка. Биринчи келген шашлыктыр мага негизи бардыгы туура келди. Сонун экен. Болгону бир аз сухость бар экен да. А так сонун келди. Экинчи шашлык дагы сонун экен. Болгону менин түшүнүшүм боюнча, мясо өтө тыгыз коюлуп калган үчүн бир аз ошо ортолору кичине бышпай калды окшойт. А так сонун экен. Бардыгы сонун экен. Үчүнчү шашлык дагы жакшы келди. Ал деле жакты. Төртүнчүсү андан да сонун экен. Мен эң жакшы упайым бул биринчиге жана төртүнчү келгенге айтмакмын. Сонун экен деп. Мага да ошо экинчи менен төртүнчү шашлык аябай гана жакты. Негизи бардыгы бирден өткөн, бири жакшы жасалгалары менен мындай кооздоп алып келишти. Чындыгында бирден бир өткөн соустар менен чындыгында. Биринчи келген шашлыгыбыз мына бияк келди. Бияк келди. Бул жакшы бышырылган, бирок украшениясы мындай орточо эле, өзү жей турган эле украшения болуптур да. Анан эт бир аз сухойраак болуп калган. Экинчи келген шашлыгыбыз мына бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай, астында лаваш, апельсин, сладкий, мынакей украшениясы укроп, кинза, ушулар менен козголуп келиптир. Эт жалпысынан жакшы, бир аз бышпай калган, ортосучу. Ортосу бышпай калган. Үчүнчү келген шашлыгыбыз болсо, көрүп турганыңыздар мына алдыңыздарда турат. Бул шашлык бир аз күйүп кеткен. Анан мына соусу ачуураак болуп калган, шашлыктын өзүнө специя жетишпей калган да. Акыркы келген шашлыгыбыз мынакей асерти сыяктуу болуп келипти. Астында бардыгы бар экен, мынакей помидор, лук, лаваш, перец, ошолар, огурцы. Эттин өзү дагы өтө жакшы бышылган, өтө каттуу эмес, өтө жумшак эмес. Анан бышыш да жакшы. Соусу дагы ачуу эмес, таттуу эмес, мындай этке боло турган мындай соус болуп бышылыптыр да. Мен эң жогорку бааны ошо акыркы келген шашлыкка берет элем, 5 деген бааны. Мен жеке пикирим ошол биринчиге ошол төртүнчүнү беребиз деп ойлойм, мен өзүм жеке оюмчу. Экинчиге мага могу Наполеон дегени мага ошол жакта. Экинчиге мен баа берет элем. Бияк негизи Наполеон өтө жакшы болуп бышыптыр. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эт май кылып мындай норма менен бышырылган. Бирок украшениясы жакшы болбой калгандыктан мен экинчиге биякты берейин да. Карасаңыздар мындай бүт эмени кошуп кылса болот экен да. Кислый өзүңө мына кайсыл эмени кошуп кааласаң ошол вкусту кошуп кылып жесең болот экен. Ошон үчүн экинчиге мен овощной шашлыкты берем. А мен болсо экинчи орунга ошол биринчи келген ошол жерде иштеген повардын шашлыгын коймок. Биринчи орунда биз ким болчу? Белек мырзага ыйгардык. Бунун шашлыгы фантазия деп аталат экен. Анын ичинде биз жеп көрдүк, бардыгы өз ордунда. Биринчи орунга 10 000 берип атабыз. Билекет шашлыктарга иштедиңиз. Булар повар эмес. Чисто эмес. Убагында болгон, бирок ал иштебейт экен. Экинчи орунду биз калыстар менен сүйлөшүп, Али мырзага ыйгардык. Али досум, шашлыктарга иштеп досум. Үчүнчү орунду биз калыстар менен чечип биргеликте бул байкенин аты Али экен. Али байкеге ыйгарууну чечтик. Эми сиздин ичине бычагыңыз болуп экен да, силер талашпайсыз. Чынында жакшы иш-чара баштапсыз. Өмүрүмдө биринчи жолу мындай жюри болуп отуруп калдык. Ошол агабыз негизи адилеттүү чечим чыгар деген үмүттөбүз. Негизи бардыгы аябай даамдуу жасалыптыр чындыгындачы.
Рустам агабыз экөөбүзгө ушундай чакырып калыпсыз. Алла ыраазы болсун барыңыздарга. Уюштурган сизге, сиздин жамаатыңызга, ушул агабызга келген үчүн. Анан агабыздын номерин сурагандарга мен описанияга коюп коеюн. Чалып байланышам, ушул спонсор болом, же идеялар бар дегендер болсо, мына агабыз даяр экен. Бардыгын эми документ алуу кылып иштешсе баары жакшы болот деген үмүттөбүз. Ишиңиз ийгилик. Ар дайым Рахмат. тилеген ой максатыңызга жетиңиз. Кыргыздын ашканасыны түктөңүз мынакей жакшы оюңуз бар. Рахмат, айтканыңыз келишин бардыгыңыздарга чоң рахмат. Боорлар келип бергениңерге, жюрилер баарыңыздарга чоң рахмат. Ыраазычылык. Келип ушинтип колдоп турганыңыздарга мен аябай кубанып турам. Баарыңыздарга рахмат. Өзгөчө биздин операторлорго, кадр сыртында туруп бизге аябай жардам берип атат. Анча мынча сүрдөп атабыз. Биринчи жолу видео түшүп атканга. Бардыгыңыздарга ийгилик, достор. Кудай буюрса, кийинки айдагы өткөрөбүз. Ийгилик, көрүшкөнчө бардыгыңыздарга.